Разия Атамкулова Москва академиясынан психологияны бүтүргөн. Бала тарбиясы китебинин автору. 2023 жылдын мыкты балдар психологу. Береке айым республикалык онлайн мектебинин спикери, блогер, 5 баланын энеси. Разия Атамкулованын бала психологиясы жана тарбиясы тууралуу жеке курстарына жазылып окусаңыз болот. Кийинки суроо, эмне үчүн уул бала тарбиясын оңдошубуз зарыл? Бул жаатта ар ким өзүн ойлогондо аябай өзгөчө күчкө ээ болот дейт го. Бул жерде мен өзүм 3 уулум ойлойм. Мен эртең уулдарым чыныгы мырза болуп чоңойсо деп ойлоймун да. Ошол багытта кантсем мен балдарым чыныгы мырзалык касиет болот, кандай сапаттар болот деп. Анан коомчулукту дагы анализ кылып, психолог катары дагы кайрылган адамдарды салыштырып көрөмүн. Ошондо биздин коомдо баары эле айтып атышат, эркек адамдар мырзалар алысырап баратат деп. Эми буга себептер аркылуу биз аялдардын дагы демилге көтөрүп, андан да күчтүү болуп чыкканыбыз дагы басынтат. Бирок эң оолку бул психологиялык жактан изилдөөлөргө таянып, эркек бала аялдар тарабынан тарбияланып аткан себептен ушундай болуп баратат экен. Мисалы, мен кыз баламды атасы караса, ага инилер менен чоңойсо, жаатып, мушташып, бокс болуп чоңойсо, анан барса эркек адамдар бүт эмелер агайлар тарбияласа, тур отур, мындай кыл, давай тур дей турган болсо, менин кызым эркек балага окшош болуп чоңоюп калат. Каякта назиктик, каяктагы жумшактык болсун. Дал ушундай абал тескерисинче. Уул баланын апасы карайт, ата катышпайт, бакчага барат, тарбиячы карайт, мектепке барат, мектепте 90% эжекелер, анан кийин университетте деле агайлар азайып баратат. Анан кийин эмнени күтөбүз? Кийин аялы. Анан аялы болду, өмүр бою байланды да. Анан биз аялдар канчалык кыйын болгону менен биз эркек балага чыныгы эркектик мүнөздү энергия аркылуу, мамиле аркылуу бере албайбыз. Жүрүм, турум кандай болуш керек, мырзалык касиетти бере албайбыз. Кээ биркибиз аш түшүп атабыз, мен колуман баары келет, мага эмне кереги бар атасы, мен атасы жок эле өстүрүп коем дегендер болуп атат да. Жок, биз адашабыз. Аллах Таала баарын өзүнүн ордунда жараткан, жана ар ким өзүнүн ордун, өзүнүн ролун гана туура аткарса болот да. Биз башка бирөөнү аталар деле апа болуп бере албайт да. Туурабы? Биз аны тана алышыбыз керек. Анан ушул 3 баламда, 3 уулумду 7 жашынан баштап эле, эми бакчада албетте тарбиячы карайт аялдар. 7 жаштан баштап атасына кошуп койгон. Ошо машинасы жолдо бузулуп калабы, баллон түртөбү, анан эмне болот? Кыйналсын, картошка алып келишеби, жүктү алып чыгышабы, эмне болсо дагы бул мамиледе бышышы керек, эркекче тарбияны алышы керек. Андан кийин мектепте эми биз тандай албайбыз, эми мугалимдер көбүнчө эжекелер болуп атат. Себеби мугалимдик маянага мырзалар үй бүлөсүн бага албайт да. Ошого дагы көбү иштебей койду. Мурунку баягындай улуумунда биз агайлар болчу, салаваттуу, класска киргенде эле өзүң түздөн отуруп калып, айткан сөз өтүмдүү, үнү эми жоон чыгат дагы өткөр сүйлөп, отур дегенде отуруп калат элек, эч бир кыймылдабай. Ушундай мырзалык эркектик касиетти биз уулдарыбызга беришибиз керек экен. Ошого мен атасына коштум. Анан менин чоң уулум өзү бир аз кызга окшошураак, назик. Анан аябай сезимтал, бир жер ооруса 2 күн таңып берчи деп жүргөн бала болчу да. Ошодон кабатырландым да, баары эле уулу кызга окшош, кыз эле төрөп койбосуң, эркек балага окшосоң десе, мен арымда келчү. Ушинтип дайым ушундай болобу деп, анан ошого көбүрөөк иштеп, анын эркек баланын өз алдынча алуулугун жана мындай охотник деп коет го, аңчы катары бир нерсеге өзү жетиш керек, өзүнүн күчү менен жетиш керек дегенге шарт түзүп беришибиз керек. Биз апалардын тарбиясын эмне? Кой, кылба, турба, отурба, жүгүрбө, топ теппе, мындай тынч эле, комфортный, удобный бала отурса аябай сонун да. Кийимин кир кылбасак, кир жуубасак. Бирок Манас эпосундагы чоң жин деп аталган Манас атабыз кандай болгон? Адамдын казанын жарып деле 7 жашка чейин ал урбаган адам калбаптыр, жаныбарларда, анан кийин эле айкөл Манас болуп чыга келди. Бул деген сөз психологияда дагы бала канчалык кыймылдуу болсо, канча шок болсо, ошончолук мээси жакшы өнүгөт дегенди билдирет. Денеде канча тез кан жүгүрсө, мээсинин иштеши, нейрондук связдардын жакшы түзүлүшү жана акыл эсинин жетик болушуна
шарт түзүлөт экен. Ошо эркек балдардын шок болгону аябай жакшы белги. Анан шоктонуп ал энергиясын чыгарып, бирок жакшы жактан чыгарганга шарт түзүп бериш керек. А биз апалар тыябыз да. Көбүнчө аталар тим койчу деп коет го. А биз жөн отур, жакшы отур, шоктонбо, кылба деп билбеген абалда өзүбүздүн уулдарыбызды мүмкүнчүлүгүн чектеп коебуз. Андан аял тарбиялаган назик табияттуу, болбогон эле нерсеге тарына бере турган, дайым мындай чече турган, маселени чечип бере турган эркек эмес, бирөөнүн көзүн караган кул мүнөз уулдатышып калып атат да. Ошого бул мамлекеттик деңгээлде идеологияга киргизилип ишке ашырылышы керек болуп атат. Мында биздин ушул президент Садыр Жапаровдун президенттик лицейиндагы аябай жактырдым. Ошого мен баламды даярдадым. 1 ай бою өзүм даярдадым. Акыркы аптада балам сулап жыгылып калды. Азыр атасы айтты: "Койчу, балам, аябай кыйнапсың, ушундай да окутабы адамды" деди. Анан "И макул" деп бүрсү күнү тест, акыркы тест, чечүүчү тест деп атты эле. Анан ошол жакта эркек балдарга агай тарбиячы экен. Бир класска агай класс жетекчи, эжеке класс жетекчи экен, балдарды жалаң агайлар карайт экен. Кыздар эми бир эле класста окушат, бирок бүгүн дагы видео жөнөттү. Биз мафия ойноп атабыз. Кыздар көлдүн жээгинде жүрүшөт ойноп. Бул кыз табиятына, аялдардын табиятына. А эркек балдар бири менен урушуп мафия ойношот, бир нерсе кылса футбол ойноп атышат. Ушул дагы жакты чынында ушундай. Кыздар башка, балдар башкабы же аралашпы? Аралаш окуганда. Бирок тарбиялык жатаканада жашашат да, ошондо кыздар бөлөк жатат экен, балдар бөлөк жатат экен. Бир класста эле аябай жакты. Агайлар уулдарыбызга, ошо балдарга жооп берет экен, эжекелер кыздарга жооп берет эң сонун. Ушундай мамлекеттик деңгээлде алып чыгышыбыз керек, биз өзүбүздүн балдарыбызга кам көрүшүбүз керек болуп калат да. Ошондо гана мен өзүм уулдарыма кантип Чыныгы мырза болгонго таасир эте аламын. Конкреттүү кадам катары баланы өстүрө турган эң сонун суроо бар. Муну ар бир эне билиш керек, ар бир ата эне билиш керек. Ошол суроо баланы аябай өстүрөт. Бул кайсы суроо дегенде, ушун кандай ойлойсуң балам? Аш кылалыбы же жөн эле суйга аш кылалыбы? Кандай ойлойсуң? Атаң келеби азыр? Же кийинирээк келеби? Кандай ойлойсуң? Күн кыскарып калганбы? Как ты думаешь? Кандай ойлойсуң? Анын ой өрүшүн, ой жүгүртүүсүн өстүрүшүбүз керек. Бала, атам азыр келет, мынчада келет эле го, жооп берип атып, азыр мындай кылалы, апа макарон эле кылалы, мага макарон кылалы. Сен баягы макаронду айттың, жакшы эле ошондой болуптур, тоюмдуу болду, баарына жакты. Суйга калганда наныбызда калса экен. Жөн эле турмуш, тиричиликтеги эле нерседе жоопкерчиликти балага берүү, уулга берүү, чечип бер, оюң кандай, айтчы. Демилген ошого берсе, ал өзүн шер сезип, анан апа мындай кылбайлы, мен кыла алам, апа өткөн мен айткан мындай болгонго, ооба сен жакшы табасың. Умар тапкын, жана күлүш жоголуп кет, сен жакшы табасың го деп коем. Анан ошого ишенип таап чыгат. Эми баягы эркек баланы ушинтким келет да, мен дагы чыныгы эми кандай болот, эми Аллах таалам шерменде кылбасын. Мен да балдарым жакшы болуп чыксын, ошондой тилектелемин. Бирок ошого болгон аракетимди жумшап атам, жана башкаларга дагы айтам. Эркек баланы эмне өнүктүрөт, негизи эле баланы эмне өнүктүрөт дегенде, ушул суроо күнүгө 10 жолу берилип туруш керек экен. Жөн эле, балам, турасыңбы? Кандай ойлойсуң? Эртең эмне кылалы? Эртең айылга барып келели же мынаны эмне кылалы? Айтчы. Оюн өстүрүш керек да. Адам ою бийик болуш керек деп, ошол нерсени биз дайым чарчабай. Бул Америкада эмес, бул долларга сатылбайт, бул бирөөнү алып келип кылдырбайбыз. Бул ар бир эне эле, балам, биринчи картошканы арчыйлы же пиязды арчыйлы? Жөн эле. Ар бир ситуацияда турмуштук эле бүгүн самса кылалыбы же манты кылалыбы? Манты кылбай эле коюңчу, аныңыз эме экен. Ашкабак кылалыбы же эле картошка? Картошканы эч ким жебейт. Жок, бирок ашкабак пайдалуу да. Кээде ашкабак жеп туруш керек балам. Мен жаман көрөм. Ушундай эле жөн эле турмуш тиричиликтеги эле апанын сөзү, бул талим, тарбия бериш керек. Негизи бизде апалардын балдарга болгон тарбиясы бул тарбия эмес. Бул камкордук. Баланы тоюндуруш керек, кийиндириш керек, ичиндириш керек, суук болсо жакшыраак кийиндириш керек, эшикке алып чыгып, бул физиологиялык жактан эле камкордук, забота. Это не воспитание. А баланын кайсы ойдо калат, кандай адамгерчиликтүү болот, кандай ой жүгүртүүсү өсүлөт, бул тарбия. Ошондо биз кээде нянька жалдаганда, эми бай адамдар нянька жалдап беришет го, ошондо ал заботаны кылат да, ошондо ал тарбия бере албайт. Мен балам карап атат, тарбиялап атат, тарбиячы бар, нянька бар дейт. Жок. Ал карай берсин мейли. Тазалыгын карай берсин бар. Бирок тарбияны апасы бериш керек.
апа кандай ойлойсуң балам, жүр кеттикпи же бир аз күтө туралыбы? Мен маршруткада деле, автобуста деле балама акчаны берип коем. Төлөсүн, мага төлөсүн, өзүнө төлөсүн. Аны түшүрүп койсо андан да жакшы. Түшүрүп коюп төлөй албай калабыз. Түшүрбөш керек болчу. Ар бир кадамда тажрыйба алыш керек, бала бышып чоңоюш керек. Баягы көчөдө эле жүрүп, бул каяктан бышып калды экен дейбиз го. Көчөдө бышат бала. Эркек баланы кыйынчылык бышырат, кыйынчылыкта такшалат. Мисалы, курч болот болуш үчүн 1000 сокур жеш керек. Сокуну беришибиз керек. Балага көлдөлөң кылып, баарын даярдап, жумшактап төшөк салып, ой кыйналба, муну жей кал, азыр блендер чыккан, чайнабай деле жүрө жутуп койсоң болот. Балдардын тили чыкпай атат. Биз реабилитационный центрде карасак, бала тилин чыкпай, себеби ал чайнашты билбейт, артикуляциялык могул процесс жүрбөйт, тиши жакшы өспөй калган, булчуңдары өспөй калган. Эгер муну жак сөк жакшы болбосо, балада сколиоз омурткасында кыйшайуу болот. Себеби эң чоң булчуң бул тил. Сүйлөшүү адамдын жагы. Ушул артикуляциялык көнүгүүлөрдү балага жасатыш керек. Азыр бай смузи, анан блендердин сонун кылып трубочка менен ичип коюшат болду. Алманы деле мындай кылып сонун да, комфортно, красиво деп коет го. Сөөк кажыш керек дейсиз. Сөөк кажыш керек, алманы жеш керек. Эң жакшы мөмө бул алма менен сабиз. Бул биринчиден тиштин эмалин чыңайт. Бышпаган сабыз. Экинчиден витаминдүү. Үчүнчүдөн ушул жак сөөктү тилдерге массаж кылат. Себеби логопедке бизге келгенде кадимги колу менен массаж кылат. Катуу ирик сухарик, катаган нан берчи. Мурда чоңнелер, чоңталар катаган нан берчү. Балага жалмалап ошону. Бул жердеги бардык булчуңдарды ишке киргизчү. Мына жерде тонус жука экен, тонус иштебейт экен деп, тонус жок болуп атат да. Курут чечилек мисалы. Ооба. Кагөрүк. Аябай сонун кагөрүктү деле жанчып эме кылып атабыз. Ушул нерселерди биз эске алышыбыз керек. Алла Таала берген бардык мүчөбүздү иштетпей турган болсок, убагында иштетпесек, ага биринчиден жооп да беребиз, экинчиден бул иштен чыгып калат экен. Ошондо биз мээни деле иштетпесек, паңдап калат. Анан иштете берсек курчуп кетет. Ошону дагы биз баланын 14 жашына чейин берип калышыбыз керек экен да. 14 жашынан кийин балада тарбиялоо оңдо коррекция гана болуп калат, психокоррекция гана болуп калат, бирок фундамент түзүлгөн болот. Мисалы, биз 4 комнаталуу үй курдук деп 4 комнатага фундамент кургандан кийин жок, мага 5 комнат жана 2 этаж болуш керек дегенге болбойт да. Биз ошого ылайыктап фундамент куюп койгонбуз. Бир гана коррекция кылып, планировкасын эле өзгөртөбүз. Ушул өспүрүм кезде планировка гана өзгөртүлөт. Ичиндеги отделка бир аз өзгөртүлүшү мүмкүн. Толукталат, бышыкталат. Өзөк алдыңкы эң алгачкы 1000 күндө калыптанып бүтүп калат. Төрөлгөндөн 3 жашка чейин. Жана 7 жашка чейин балалыктын алтын доору 6 жаш дейт. Ушул учурда бала аябай өзгөчө сыйкырдуу ааламда жашайт. Биздин азыр айылга барсак эле айылыбыз аябай башкача көрүнөт го. Бизде жалгыз өрүк бар эле, ушул өрүк башкача сыйкырдуу. Азыр барсам мен жөн эле тоо. Бир жалгыз өрүк да ал курап да калган. Мага ал башкача сезилет. Эмнеге? Бул балалыктын даамы бар. Балалыкта апа дагы эң сулуу, бала үчүн эң сулуу, эң жакшы, эң жакын адам бул апасы. Апасынан ыйык адам жок, атасынан күчтүү эч ким жок, бирок ошонун баарын биз талкалайбыз. Оройлук менен, билимсиздик менен, катуу сөз менен зордоп баягы балага өз сөзүбүздү өткөрүшүбүз. Бул жерде бийлик да, баланы башкаруу дегенде баланы тарбиялоо эмес, бийлик тууралуу сөз кетет. Мен айткан эгоизм. Мен айткан болуш керек. Эмне үчүн мен бир айтканда жасалбайт деген эгоизм, нафс. Ушуну колго алышыбыз керек болуп калат. Мисалы азыркы күндө көп байкайбыз мектептерде же жолдо баратканда. Бүт 2-3 класстагы балдардын сумкаларын апалары көтөрүп алган. Балдар болсо тыпың кетет. Ооба. Мектепке алып барып, мектептен алып келет апасы атасы. Ооба. Же шааруу ушунча кооптуу болуп кеттиби? Ошто деле ушул көрүнүш болсо керек. Ооба. Биринчиден биз азыркы учурдагы билим берүүдө өтө көп информацияны берип коюп атабыз. Балага негизгисин өзөгүн алып берүү деген жок болуп атат. Материал татаал, балага түшүнүксүз. Бала 5-6 бетти көргөндө эле окуй коет. Көрүү эле тажап. Көрүү эле. Билимде китептин санын көбөйтүү маанилүү эмес. Балага ошол түшүнүктү берүү. Мисалы, жөн эле тропикалык токойлор дегенде бала эмнени түшүнөт? Джунгли дегенде эмнени түшүнөт?
жуңли дегенде билбей калса ошону өмүр бою жуңли дегенде ошол сөздөн качып жүрчү болуп калат. Себеби жуңли эмне десе жооп бере албайт, уят болот. А жуңли деген жөн эле Google'дан карап, тропикалык токой, чытырман токой, аябай караңгы ичи, нымдуу болот дегенди эле көрсөтүп койсо болду, бала түшүнүгү бар, жуңли бул токой дейт. Ошондой эле билим берүүдө түшүнүктү калыптандыруу, балага жеткирүү аябай маанилүү. Мында биз аябай билимдүү болушубуз мүмкүн, бирок балага жеткире албашыбыз мүмкүн. Кээ бир мугалим бар, чала сабат, бирок балдар кыйын окуйт. Өзү билгенди берүү техникасы күчтүү да. Ошондо биз баланын сумкасы дегенде биринчиден китеп көп болушундагы мына омурткасына күч келбешин, канча килограмм болушун карашыбыз керек. Экинчиден мисалы 6 китеп болсо 2 китебин алалы, 4 китебин өзүң көтөр дешибиз керек да. Туурабы? Доза. Балага аябай көп мээрим берген дагы болбойт. Мээрим жетпей калганда дозасы. Такыр сумканы алып койгондо болбойт. Бирок 6 китепти берип койгондо болбойт. Дозасын биз карап беришибиз керек. Анан азыркы учурда мамлекеттагы балдардын билим алуусуна, ден соолугуна кириш баштады, Кудайга шүгүр. Бирок ар бир ата эне өзү күйүш керек. Бул акыретте деле биз жооп беребиз. Мамлекет деле аракет кылат. Бирок мугалим окутпай атат. Мектепте андай биздин мамлекет вообще деген нерсе жок. Бул бизден жоопкерчиликти алат. Мектепке алып келгенчи баланы? Мектепке алып келгенде 1-2 класста сөзсүз биз көзөмөл болушубуз керек. Же болбосо эң жакын балага ыңгайлуу, ал мектепке чейин эле чарчап кала турган алыстыкта болушу керек. Себеби бала 1-2 класста үйгө келгенде дагы тапшырманы аткардың, эмнени салдың, ручкаң дайындалдыбы деп апасы кантип окууну окутуш керек. Мынтип окуйт, анан отурат, сабырдуу болуп отур, усидчивость деп коет. Отуруп бала ошону жазганга күнүгө күнөт. Ошону 1-2 класста жакшы көндүрүп койсо, ошол навык деп коет. Көндүм болсо, 3-класстан баштап балада лидерлик сапат ойгонуп баштайт. Негизи эле атаман, бул биринчи атаман, анан кыздардан бөлүү башталат бул. Ал эмес 3-класста кыз балдар азыр 9 жашында бойго жетип баштап атышат. Анан ошондо 3-класстан баштап өз алдынчалуулукка беришибиз керек. 5-класстан баштап өзү барып келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Ал үчүн сен өзүң барып келе албайсыңбы? Башың жокпу? Эмес. Сен барып келе аласың, балам. Сен эстүүсүң го. Баарын башың жетет. Жөнө, балам. Сен колуңан келет. Бир күн таппай калышың мүмкүн, же бир нерсе болуп калышы мүмкүн. Эртең табасың мына. Биз алдыга сүрөп, өсү өнүктүрүүчү ата эне болушубуз керек. Бизде дайым эле басмырлап, жок кылып, башың иштей койчу, сен деп баланы намысына тийсек, бала жок, мен андай эмесмин апа, андай эмесмин деп чыга келет, намысына келет дейбиз. Намыс балада 16-17 жашта калыптанып бүтөт. Жанагы подростковойдун намысына, принцибине таянып көгөрүп тура берет го. Бирок ага чейин баланы алсыратат. Мисалы, тиги барып келатат го, сен бара албайсыңбы? Досуң жүүлө барып келатат го, сен эмне колуңан акчаң алдырып деген сөз, тиги жакшы, сен жаман деген эле сөз. Биздин айткан сөзүбүз интерпретация деп коет, балага башкача түшүнүлөт. Кара, акең сабак кылып атат, сен жүрөсүң деген, акең жакшы, сен жаман деген сөз. Анда көрө мына акең сабак кылып атат, сен деле отур жанына деген, бул башка сөз. Биз ар бир мамилебизде баланы окууга шыктандыруу, эркек балага милдетти берип, балага жоопкерчиликти берип көрүп, аны аткартырып, аткарганга көндүрүшүбүз керек. Мына колуңан келбейт, айттым го, баары колуңан келбейт деп, өзүбүздүн принцибибиз туура экенин аныктап, баланы кыла албайсың, көрдүңбү деген утук эмес да бул. Бизде көбүнчө позицияда ушундай. Сен башың иштебейт дедим го. Же иштедиби? Жок, сеники дагы иштейт. Дагы бир кылып көрчү, шанс берүү. Дагы кылып көрчү, мунусунда иштейт балам. Мунусунда аракет кылып көр. Кыла албайм да апа, мен эч башым иштебейт атат. Мен адашып кетсем, мен жоголуп кетсем, жоголбойсуң. Жоголуш үчүн ана остановкалар жазып ал. Пути решения. Биз мисалы бир нерсени кылганда көйгөйдү эле көбүртүп айтып эмес, кантип ошону чечсе болот? Ага чейин канча остановка бар? Мына остановка бүттү деп кет. 5-6 күн ошентип кеткенден кийин эле бала үйрөнүп калат да. Биз ошо канат байлашыбыз керек. Апасы ага канат болуш керек. Кыла аласың, балам. Айрыкча психологияда уул балага апасынын сөзү дем күч берет экен. Бирок апасынын сөзү такыр таптап коет экен. Койчу, сен башың иштебейт деген. Атасы айтса, бул ата тарабынан мындай как тура эле кабыл алынат экен, анча катуу тийбейт экен. Бирок апасы сен башың иштебейт, шишенип болбойт десе, күчтүү катуу. Эрди эр кылган аял дегенде, бул эр дегенде күйөө эле эмес, эркекти деген мааниге келет экен да демек, Ооба.
ооба мен ошолорду бүт жыйнап балдарыма уулдарыма аракет кылганга мындай үйрөткөнгө аракет кылам. Анан айтышат койчу сен балаң аябай шок дейт. Биринчи балам ошондой бир аз назигирээк бала болчу. Анан экинчи үчүнчү балам аябай шок. Үчүнчүсү сологой баардык нерсени тескери кылат. Айтканыңдын тескерисин кылат. Эмнеге дейт? Эмнеге мен кылышым керек дейт да. Ушундай сологой балдардын мээси башкача иштейт. Оң колу дайым колу келген адамдардын мына сол жарым шары мээси жакшы иштейт. А бул сологойлордун бул жагы жакшы иштейт, ошондой эки жагы тең жакшы иштейт. Буларда аябай мээ күчтүү, башкача иштейт. Мына Эйнштейн кыйын адамдар сологой болгон да. А биз аны оң кол менен жаз. Оң кол менен жаз деп сол колун бул жагын өнүктүрүүнүн ордуна кайра басып ал кежир болгонго алып келип коебуз. Баланы оңдоп, түздөп, биз айткандай эмес, баланын мыкты жагын өстүрсөк, начар жагы өзү эле калып кетет. Ошол балам ошондой. Сол кол менен жазат. А бир сөздү оку десең, бул жак оңдон солго окуйт, солдон оңго да окупай берет. Жок, андай эмес. Бул жагынан оку десем, бул жагы туурабы дейт. Анан аябай шоктагы эмеге беремин. Репетиторго англис тилине берсем баары жадайт. Ага берсем баары жадайт. Бирок мен ушундай болушун каалайм. Мен балдарым чыныгы мырза болсун, эми келечекте көрөбүз. Тамам болсок, болгон аракетимди жумшап атамын. Анан ал мырзалык эркекти духтой өчүрбөгөнгө аракет кылам. Айтышат, балдарың аябай жок. Болбойт сенин балдарың. Өтө эле шок десе жок. Мен балдарым жакшы. Эстүү. Мен балдарым быйыл отличник болот. Мына азыр балам президенттик лицейге өттү. Эми болду бизге жакшы окуса президенттик лицейге барат. Байпагын жыйнаса да, жыйнабай койсо да барбай калышы мүмкүн. Мотивация үйдөгү тамак жебей калса да барбай калышы мүмкүн. Ушундай болуп атат. Алар ичинен акесин туурайт, атасын туурайт, апасын туурайт да. Ошону эле биз колдонуп коюшубуз керек. Анан ар бир баланын табияты бар. Спортко жакын балдар бар, чыгармачылыкка жакын балдар бар. Баланын өзү табиятын бөлүшүбүз керек, таанышыбыз керек. Бизге бала окулбаган китеп сыяктуу. Эмне жөнүндө экен бул, эмне китеп? Чоң балам мисалы аябай назик табияттуу, сезимтал жана чыгармачылыкка бир нерсени разработка кылып, ойлоп табуучулукка жакын. Анан мындай староста болом, бийлик дегенден качат. Мени тартпаңыз, мен башкарбайм. Ал өзү жашынып алып бир нерселерди жаратса. Андан кийин ким башкарынып эле турат. Мен кылам, мен. Ой, акең турат го, мен деп эле чыгат да. Азыр мен прическа кылышым керек, мында кылышым керек. Лидерлик сапат ар балада ар кыл болот. Биздин коомдо ар бир адам өзүнүн ордун тапса, гүлдөп өсүп өнүгөт. Кээ бирки адамга бурчта эле отуруп алып, бир нерсени жараткан аябай ыңгайлуу, ошол жакшы. Адамдарга аралашкысы келет. Кээ бирки адамдар менен өнүгөт. Адамдар болбосо депрессия болуп кетет. Ошого балабызда дагы эмнеге жакын? Ошону таанып билип, Аллах Таала мага кандай бала берди экен? Кандай жакшы жагы бар? Себеби ар бир бала ырыскысы менен туулат дегенде ооба, бирок ырыскысын Аллах Таала жөндөмү аркылуу берет экен. Бирок уста болот, ошо устачылыгы менен акча табат. Биринин тили бугдай кууруйт, алып баруучу болушу мүмкүн, акын болушу мүмкүн, ушундай сонун адам болушу мүмкүн. Көп сүйлөбө, тилиң тийсен. Сенин тилиң баарын эме кылат деп ошол тили күчтүү, тили ораторлук, чечендик өнөргө жакын баланы басынтып койбошубуз керек болот экен да. Ош шаарынын билимдүү апаларына сонун жаңылык. Биз Кыргызстандагы баардык энелердин онлайн курстарын өтүп атып, Ош шаары үчүн офлайн иш-чара баштадык. Мында педагогика илимдеринин кандидаты, мыкты педагог Капыр Мадаминов менен биргеликте бала тарбиялоодогу күйгөн эң кыйын адамдарды чакырып, спикерлерди даярдап, баланын ден соолугуна, психологиясына, анын билим алышына сонун билимдерди бөлүшөбүз. Бул иш-чара 27 октябрда Өзбек драм театрында болот. Жана башталышы саат 10-до. Бул иш-чарага келип, сиз сонун маанайда билимдүү энелердин катарында жана мыкты адамдардын билимдерин алып, руханий азык алып кетишиңиз мүмкүн. Жана ушул менен эле биргеликте пайдалуу маалыматтар менен кошо умра ажылыгына байке призди утуп алышыңыз мүмкүн. Андан кийинки приз бул Капыр Мадаминовдун Кыз себине 40 китеп аттуу китептердин топтому жана мындан башка турмуш тиричилик буюмдарды утуп алсаңыздар болот. Ар бир баласынан үмүтү бар энени күтөбүз. Орундар чектелүү, алдын ала кайрылып, менеджерге байланышып билет алып алыңыздар.